Нурпресс маалымат борборуна күйөөм менен кайненем тарабынан зордук зомбулукка кабылдым деген 35 жаштагы келин кайрылды. Анын айтымында жолдошу үстүнөн башка аял алып, жайлоого 4 кызы менен мал бактырып койгон. Сүзмө алган жарандар келиндин тоодон качып кетишине жардам берип, Бишкекке алып келген. Алар мени көрбөсө дагы четинде эле жолдо калбайт экенин билип, мен деле үнүм уга турган адамдар бар экенин билсин. Мен үнүм ушул жерге жетти. Мындан да өйдөгө жете турганын билишсин. 14 жыл жашадык. 14 жылдык жашоом 2 литр сүттүн акчасы менен бузулду. Ата-энем жок, бир туугандарым жок. Мал саачыбыз сүтүн өткөрөт. Ошол күнү биз нерсе сатып келди. Азанда жака машина менен. Мындан 20 күн мурда күндөгүдөй эле жашоо уланып аткан. Эртең менен туруп малдарды саап, сүт өткөрөм. Ошол күнү Фазандага машина менен мөмөчүмө сатып келген. Сүттүн акчасын 2 литр сүттүн алып, акчасын алып эч кимден сурабай, кызыма алма алып берип койдум. Албайке кетти, сүттүн акчасын алып кайненеме апарып бериптир. 1 саатка жетип жетпей келишти бардыгы. Сүттүн акчасын эмне кылдың? Мынга жетпей атат. Ким келди? Кайненем, күйөөм, кайнатам келди. Кайнатам жаман сүйлөгөн жок. Кайненем урду, качтым, күйөөм кайра сүйрөп келди. Бара турган жерим жок, атышым жок, ошол жакта жүрдүм. Жашай турган жерим болду. Жүрө берейин, каяка барам деп. Ошол күнү аябай тура албай жатып калдым. Кетишип калды, алар менен кетет деп ойлободу. Анан сүзмөнү алган байке келди, машинасы менен аял экөөсү. Үйгө кирип мени көрүп эле чочуп кетти, алар сага эмне болгон деп. Айтып бердим, ушинтип 2 литр сүт сатып койдум, акчасын берип тур, узчу табып кой деди, эртеңкиге кошуп жөнөт деди десем. Эже келип эле балдарымды 4 кызым бар, 4 кызымды кийинтип кеттик шаарга деди. Мен кетпейм дедим. Ошентип алар көп нерсени түшүндүрүп айтышты. Алардын сөзүн угуп мен шаарга келдим. Ушул 14 жыл ичинде көрбөгөн күнүм калбады. Бирден болсо эле жетимдей жашаш керек. Жетимди эч ким укпайт. Келсең балдарың да жетим болот, сага окшоп жүрөт, кор болуп десе, ошол сөздү мээме тийип алып жүрдүм мен. Балдарым жетим болбосун деп. Күйөөм үйлөнүп алган, ал аял менен айылда турат. Мен тоодомун. 7 жыл болду. Алардын болгон жардамы ошо пасояма гана тийишпейт. Быйыл 1 класс болмок. Жок, 2 класс. 1 класста окуду. 2 класска каттап алып келип кетип атты жанындагы. Окуу куралдарын, кийин бул жок, окуу куралдарын ошо сүз менен алган байке жардам берип турду, аял экөөсү. Эртең менен сүт саткан киши менен келет, кетечек мектепке. Кечинде коңшуларым ала келет, алардын да балдары бар. Буга чейинки уруштар, буга чейинки токмоктор эмнеге байланыштуу болчу эле? Эмнеге деп салчу эле? Ошо баарына себеп менин жетимдигим болду ушинт. Кыз төрөгөнүм үчүн да токмок жедим.
Oğuşuma nandı surabay berip koygon üçün aябай kаты tokmokчу edim. Men tatilim bolgon. Men de жақсы жашоо болгон убагында аларды айтканым үчүн токмокчу эдим. Сүзмө саткан байке алып келди. Бул жакта менин классташым бар. Ошо балдарыма жок нерсе бүт ошо салып берип турат. Памперс керек бүлүптү. Ошонун үйүнө келдим. Угушсун. Алар мени уже билишет, бардык тагдырды айттым, түшүнүшөт. Мындан кийин мен ал жакка талашка барбайм. Эгерде дагы бүтүп телефондон коркутканын, балдарымы талашканын койбосо, мен мындан да чоң жакка кайрылам. Же силер аркылуу алым жетишинче күрөшөм. Ушундай да токтотурсун болду, менин күчүм калган жок. Кайненем уксун. Апа деп жүрсүм, апа угуңуз, мени таанып атасыз сиз. Мен үнүм уга турган адамдар бар экен, жетип деле жерде калбайт экен. Ушундайдан токтотпосоңуздар, мен мындан да чоң жактарга кайрылам. Мага да жардам бере турган адамдар бар экен, апа угуңуз, арген сен дагы ук. Биз менен бизди апарып койт, эч нерсе менин иши жок. Kokşularım tanıp atkandыр. Ушудан пайдаланып рахмат айтам. Ошолор жардам берди. Эмне жесе менин балдарым кошо жейт. Сүтүн сүттөй, айранын айрандай. Майын майдай, сүзмөдөй кылып алып кетишет. Ой азыраак сап, сүт аз чыгып калса да мен күнөөлүүмүн. Мен бул жака келдим. Көзүм ачылды. Мен эми эч кандай алардын мындай кордугуна чыдап турбайм. Азырда көп нерселерди жазышып атат, апа. Ушундай да токтотпосуз, мен эми ошо сөздөрүңүздү да чыгарам сүрөтүңүз менен. Балдарыңы алып кетем, антип кетем, минтип кетем. Сен аркаңда ким бар, эч кимиң жок деп. Апа, менин аркамда тура турган адамдар бар экен, менин көзүм ачылды. Bir yaş 8 ay. Anan 2. klas, kızım 4. klas boş gerek bolçu. Geç verildi, oruğuna baylanıştı. Apamlar bilet hazır kızımdı bor oruydu. Oşonu diagnoz, apa естесеңиз, oşonu diagnozunu uqqan günü men aябай kata gelip, kaynenem özü gelip sabap ketkeni sen karabadın dep. Şart düzmesöңөр, el jegen tamaktı bermesöңөр, men kayaktan kaytıp karayım apa. Men akmak bolupmun, men emi gözüm açılıp uşu vaka çeyim nege çıdap жүргөнүмү da bilbeyim men. Ne üçün жүрдüm, kim üçün жүрдüm. Baldarım üçün жашасам men uşu vaka çeyim gelişim gerek bolчу экен. Mektepti бүткөм. Mektepti kızıl аттестат менен бүткөm. Окууга тапшырып менеджментти 2. курста окуп жатканда ата-энем каза болуп калды. Ошондон баштап турмушум өзгөрдү менин. Мен ошондо өзүм көтөрүп кетпесин өзүмү таштап салдым, кимге калдым, эмне болом деп. Күйөөм уксун, кайненем уксун, эгерде дагы токтотуп мени кыйнашып өрсө, мен ошол сүзбө саткан, сүт саткан эжелерди алып келем. Апа, эл уралар дагы сүйлөп беребиз деп атат, токтоткула болду. Мен эми барбайм. Мындан бияка балдарым үчүн жашайм. Ал деле билимдүү эле адам, иштеген иши бар. Азыр классташымдын үйүндө жашап атам. Бир байке тагдырымды угуп, жашоомду көрүп, келгендеги убагымды көрүп, ошо квартирасын берди, бекер жашап тур деп. Бирок азыр аякка киргенге деле эч нерсем жок, же төшөгүм, же паласым жок.
Özüm bir böreğimi aldırgan böreğim çok. Oşunda dile çıdap aytkanыңызды kılıp geldim apa. Balдар dile Allah istеген жоқ. Men uşu vaqqa çeyin alardым sözün meme tüyü alpım da. Kayakka barasың, жетим dey жашаш керек. Балдарың сендей болып чоңойотуз жоқ апа. Балдарым эч кандай мендей болып чоңойбойт. Мен колума баары келет, сиз аны жакшы билесиз. Мен азыр ушу өзүм лечением ага. Kızım aydananı lечение азынагана эметип алсам нарагын өзүм алып кетем мен. Эч кандай мен көргөн күндү кыздарым көрбөшү мен шарт түзөм мен. Мен де энедей болуп жашайм. Балдарым эне ким экен, апа ким экенин биле тургандай болуп жашайм. Бул жакта жүрдүк, жакшы эле жашап жүрдүк. Ушул жактан таанышкам. Бардык ошо айылга баргандан кийин башталды. Кайненем так түндүк жердин кызын алсаң болбок. Куданын колунан чай ичсем болбок. Ошо күндөн башталды. Эки балалы болгондо кетти де кетпей койгом. Каяка барам, ата-энем жок, кимге барам деп. 7 жыл жүрдүм тоодо. Элдер 4 uydu кыйналып салса 17 саны бар, 17 uydu сайын. Kokşularım çordan beri sağışıp kүйөө менен. Эч нерсе алып барып бербедиңер апа. Kokşularım апарат. Бизде жаңы кийим кийүү, эл катары жакшы тамак жөө деген нерсе жок. Эч катан жетимдей болуп эле жашабайт. Жашап кетсе болот экен, мен мындан бияк өзүм үчүн жашайм. Кайненем, күйөөм мага болгон кордугун, коркутууларын токтотсун.